Assalamu alaikum. Майлуу Суу шаарынын урматтуу тургундары жана кадырлуу коноктору. Бүгүн Орозо айынын 23-ü. Буюрса, бир жумадан кийин Орозо айт майрамын майрамдайбыз. Адаттагыдай эле, жылдагыдай эле Майлуу Суу кайрымдуулук фондунун жана ошондой эле жаштар ынтымагынын жигиттери ушул майрамга активдүү даярдыктарды кылып атышат. Анда эмесе ошо жаштарга сөз берсек, сөзү бар экен. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Шаарыбыздын тургундары, коноктору, баарыңыздардын Аллах таала утуп аткан орозоңорду жакшы амалдарына кабыл кылсын. Баарыбызга белгилүү болгондой 20-март күнү муфтият тарабынан айт майрамда белгиленди. Ошо айт майрамга бир жума калды. Кудай кааласа мына кызуу даярдыктар жүрүп баштады. Жылдагыдан дагы масштабдуу, шаңдуу өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Анықтан кимде ким жардам берем дегендер болсо, себепчи болом дегендер болсо, реквизит номерлерди калтырабыз. Ошол номерлер аркылуу байланышып жардам кылсаңыздар болот. Бардыңыздарды дарегин айтып кетейин. Дареги Майлуу Суу шаары маданият үйүнүн артындагы скверге чакырабыз. Барыңыздар саат 9-га 20-март күнү келип, ошол майрамга шаңдуу, активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Масштабтуу дегенде эмнени түшүнсөк болот? Масштабтуу дегенде жылдагыдан да быйыл сый тамакты чоңойтабыз. Спорт оюндарындагы көп түрлөрүн кошобуз. Кудай буйруса, суроо жооптор болот. Кыскасы, колдон келишинче майрамды шаңдуу өткөргөнгө аракет кылабыз. Жаш балдар менен келсе болобу? Жаш балдар менен, карлар менен, үй бүлөңөр менен, кыскасы бул мусулмандардын эң бир чоң майрамы. Андыктан келип активдүү катышып бериңиздерди суранабыз. Кошумча айтып кетишим керек. Жардамыңды кандай эмне түрүндө берсе болот? Мисалы үчүн бир эле акчалай түрдө эмес. Жардамды эми дасторкон салам деши мүмкүн, боз үй тегип бериш деши мүмкүн, же келип жөн өзүнүн күчү менен жардам берем дегендер болсо деле, бул инибиздин номерлерин калтырабыз, реквизит номерлерди. Ошол реквизит номерлер аркылуу чалып байланышып, кандай кылып жардам беребиз, бизден эмне кызмат десеңиздер, ушул балдар силерге жооп беришет. Бек Султан реквизиттерди айтып койсоң анда. Салым ошон дегендер үчүн реквизиттерди теменде калтырабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баарыңыздарды күтөбүз анда. Рахмат.